Жогорку Кеңештин депутаттары Шайлообек Атасов менен Айбек Осмонов Свердлов районунун тургундары менен жолугушуп, орун алып жаткан көйгөйлүү маселелер боюнча маалымат алышты. Алсак, Бишкек шаарынын чок ортосундагы Кузнечный крепость деген ат менен белгилүү чөлкөмдүн эли таза сууга зар. Кузнечный крепостька таза суу барсын, ошол кандай суу талап кылынса жетсин. Азыр бюджетти карап атат шаардын мэриясы. Ошол Кузнечный крепостьти да коштуруп койсо иштесе болду. Райондун аймагына депутаттын көмөгү менен инвесторлор заманбап бейтапкана куруп берелик дешсе, жергиликтүү бийлик камарап койбойт. Бишкек шаарынын мэриясынын тегерегиндеги службалардын ишини биз айтышыбыз керек болот. Себеби дегенде, мына начальник архитектор өзү келип сөз берди. Бер жагы 100 миллион сомдук неге булар азыр жерди бүтүр бербей атат? Себеби мына аксакал туура айтты, шапкасын бербей атабыз да. Бир инвестор келип өзү больница куруп берем десе, жерин чечип бербей атат деген. Бул өтө туура эмес жумуш да. Акылбек Сөнбекович өзү айткан. Ким мектеп салам десе, бала бакча салам десе, жана больница салам десе, биз жерди бекер беребиз. Кузнечный крепостьта газдын түтүктөрү өткөн менен газга туташа албай жаткан маселелер бар. Үйүбүздүн жанынан 1 метрден труба өтөт. Ал трубадан разрешение алгыла деди кошуналардан. Кошуналар, как всегда, конечно же, бизде бербейт. Сага газ берсе, мага кирбей калат газ деп. Ошентип газ коюлбай калган. Анан кышы менен свет өчтү го. 5 күндөйбү. Ошондо аябай кыйналдык, үшүкчү. Кузнечный крепость деген жаңы коңуштуу газификациясы буюрса 2 жылга каралган менен списокко киргизилген. Эл депутатынын күчү менен мамлекетке кайтарылган бала бакчаны иштетүүгө ынтызар болбой жаткан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн кашаңдыгы депутаттын ачуусун келтирди. Премьер-министрдин токтому турат, соттун чечими турат, балдар бакчага өтсүн деген. Ушуну аткарбай атат. Себеби кызыктар органдар ошол бизнесмен менен пара алып алган. Жергиликтүү бийлик менен жең ичинде сүйлөшүп алгандар. 11 квартал деп атап алышкан аймакта көчөдө жүрүүгө мүмкүн болбой калган. Жолдун бардыгы талкаланып кеткен. Бул жөнүндө МТУ да билет, биздин көйгөйдү. Аким да билет. Сизден лично тургундардын атынан жардам сурап келдик. Мына биздин акыбал көчөбүз. Көрдүңүзбү? Мына бардыгын ачсаңыз, бу жерден невозможно бизге өтүүгө. Понимаете? Кемпирлер өтө албайт. Коляска, пожалуйста, вашей помощи нуждаемся. Кузнечная крепость очень. Муж здесь тоже. Он уже 68 лет там живет. Я 40 лет. И никак мы ходим по кругу, нас гоняют, и никак у нас мы никто. Понимаете, мы платим за свет, за мусор, за воду, все платим, абсолютно. Когда будет у нас красная книга, скажите, пожалуйста, мне. Чоң Чүй каналынын алды жагындагы үйлөрдүн нын басып, суу чыгып кеткен фактылар бар. Былтыр 15 миллион бөлдүргөн, быйыл 10 миллион бөлдүр, 25 миллион. Бул жоопкерчилиги жок, чыккынчы деп айтам мен булардычы. Себеби дегенде өткөндө биз 15 күн мурун барганбыз, урматтуу прокурор. Ушуларга иш козгош керек. Жазыңыз. Протоколго да киргизиңиз. Айыл чарба министрлигинин алдында ватхоз деген бар. Ушулардын ишини караш керек. Ошон менен бирге президент өзүнүн атынан Энесай, Актилек, Дордой, Акбата конуштары үчүн 1200 орундук заманбап мектеп салдырып бере турганы маалым болду. Жолугушуунун соңунда Жогорку Кеңеш менен тыгыз иштешип, элдин мүдөө талаптарын аткарууга активдүү көмөк көрсөтүп келген кызмат адамдарына ыраазычылык каттар тапшырылды.